Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз мекен таануу сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы, балдар, үй-бүлө мекендин башаты деп аталат. Анда сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн аталышы жөнүндө маалымат аласыңар. Алардын үй-бүлөдөгү орду жана милдеттери жөнүндө жакындан таанышып, өз оюңарды кошо аласыңар. Жакындарыңарды сыйлоого, урматтоого багыт аласыңар. Балдар, атаңардын ата-энесин ким дейбиз? Ойлонуп көргүлөчү. Туура айтасыңар, балдар. Чоң ата, чоң эне дейбиз. Ал эми энеңдин ата-энеси кандай аталат? Билесиңерби? Билсеңер айткылачы. Азаматсыңар, балдар. Тай ата, тай эне дейт экенбиз. Балдар, элибизде карысы бардын ырысы бар. Карынын кебин капка сал деп бекеринен айтышкан эмес. Биз ошондуктан тай ата, тай энебиздин, чоң ата, чоң энелерибиздин акыл насаат сөздөрүн угуп, баталарын алып жүрсөк, дайыма ийгиликтүү болот экенбиз. Эми, балдар, үй-бүлөдө балдарды кандай атайбыз? Улуусун кандай атайбыз, кичүүсүн кандай атайбыз, билесиңерби? Азаматсыңар. Билет турбайсыңарбы? Улуусун ага дейт экенбиз, кичүүсүн ини дейбиз. Эми, балдар, кыз балдарды кандай атайбыз? Айтып көргүлөчү. Өзүңөрдөн улуу болсо ким дейбиз? Кичүү болсочу? Ооба, улуу болсо эже дейбиз. Кичүү болсо сиңди дейбиз. Жусуп баласагын атабыздын мындай ырсаптары бар, балдар. Уул кызы дайым сыйлап турса эгер, ата-эненин жүзү жайнап нур себер дейт. Көрдүңөрбү, балдар? Эгерде биз ата-энебизди дайыма сыйлап турсак, ата-энебиздин жүзүнөн дайыма нур чачырап турат экен. Бул дегени дайыма кубанып, жайдары жүрөт деген мааниде. Анда Токтогул атабыздын дагы ырсаптарын угуп көрөлү. Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың? Агайыңды жаман деп, тууганды кайдан табасың? Түшүндүңөрбү, балдар? Сен эгерде аргымакты жаман десең, буудан атты сен кайдан табасың деген деп атат. Ал эми агайыңды жаман десең, тууганды кайдан табасың? Көрдүңөрбү, балдар? Ошондуктан дайыма жакындарыбызды, туугандарыбызды сыйлап жүрүшүбүз керек экен. Көрдүңөрбү, балдар? Үй-бүлөлүк сүрөттү байкадыңарбы? Бүгүнкү теманы түшүнгөн болушуңар керек. Анда түшүнгөн болсоңор, төмөнкү суроо тапшырмаларды аткарып көргүлөчү. Балдар, силер үй-бүлөдө атаңдын жана энеңдин ата-энелеринин аталышын жана аттарын билесиңерби? Айткылачы. Азаматтар. Экинчи сурообуз. Ага, ини, эже сиңдилериңердин аттарын атагыла деген тапшырма. Аттарын билесиңерби? Анда үчүнчү суроону угуп көрөгүлө. Өзүңөрдөн улууларга жана кичүүлөргө кандай мамиле жасоо керек? Азаматсыңар, балдар. Демек, силер бүгүнкү теманы жакшы эле түшүндүңөр деген ойдомун. Балдар, үйгө тапшырма, үйдөн биздин үй-бүлө деген темада аңгеме түзгүлө. Саламатта калгыла жана оорубагыла.